Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мекендештер. Динибизде жаш балдардын бетинен өбүш жана аларды мейрим төгүп, ойнотуп, эркелетиш бул дагы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүнөн болуп эсептелет. Ага далил. Ан Айша радhiyallahu anha qalat: Ja'a Arabi ila Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe radhiyallahu anha rivayet bir Arabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi dağı fekale aytты. Arabi degen kim? Arabi degen elden özünçө bölünüp too tarapta жашаган insan. Мындай айтқанда биздин тил менен айтканда чабан. Атуқаббилуна сибиянакум, силер балдарыңардын бетинен өбөсүңөрбү деп таң калып айтты. Фама нуқаббилухум, биз балдарыбызды өппөйбүз деди. Фақала Наби саллаллаху алейхи ва саллям: Ава амлику лака ан назаллаху мин қалбика рахма. Мен силерге кантип ээлик кыламын, жүрөгүңөрдөн Аллах Таала мейримди чыгарып салган болсо деди. Мындай айтканда биз балдарыбызды өбөбүз, балдарыбызга мейрим төгөбүз, аларга жумшак мамиле кылабыз. Биздин бул жүрөгүбүздөгү жумшактык, жүрөгүбүздөгү мейрим деди. Аллах Таала ошондой мейримди силердин жүрөгүңөрдөн алып салса, мен ага эч кандай ээлик кыла албайм деди. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, балдарга катаал мамиле кылуу, жана аларды уруп согуу, аларды зекип сүйлөө, тилдөө, аларды урушуу, каргыштоо, булардын бардыгы сүннөткө каршы нерсе. Бүгүнкү күндө сиз балаңызга каргыш сөз айта турган болсоңуз, балдарыңызга мейрим төкпөсөңүз, балдарыңызды туура эмес багытта тарбияласаңыз, ал эртең эле өзүңүздүн башыңызга чоң бир таяк болуп тиет. Андыктан балдарга мейрим төгөлү, балдарды ойнотолу, алардын беттеринен өбүп, аларды жакшы көрөлү. Биз бүгүн балдарыбызга кандай суу куюп, түшүмү баягы балдарыбызга кандай жакшы мамиле кылып, жакшы тарбияда чоңойтсок, ошонун үзүрүн, ошонун пайдасыны келечекте көрөбүз. Дагы бир башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын окуясын Абу Хурайра радhiyallahu anhu айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейт: Али радhiyallahu anhu'нун баласы болгон Хасан жана Хусейн радhiyallahu anhu'ну өтө жакшы көрөт эле дейт. Бетинен өбөт эле дейт. Жана аларды кучактайт эле дейт, көтөрөт эле дейт, алдына алып олтурат эле дейт. Кыскасы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы жаш балдарга мейрим төккөн, жаш балдарды ойноткон, жана аларды жакшы көргөн. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз дагы пайгамбарыбыздын чыныгы үммөтүбүз десек, биз дагы пайгамбарыбыз сыяктуу жаш балдарга жакшы мамиле жасап, мейрим төгүп, беттеринен өп, ойнотуп, аларды жакшы тарбияда чоңойтконго күчүбүздү жумшайык. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.